Бул дүйнөдө энеден айрылуудан чоң кайгы өкүт болбосо керек. Ал кайгыны эч бир сөз менен баса албайсың. Кыргыз элине генерал Исмаил Исаковтой патриот уулду төрөп берген Анипа апа дүйнөдөн кайткандыгын терең кайгыруу менен кабыл алдык. Анипа апа кыргыз элинин эсинде кайраттуу эне катары калды. Уулу Исмаил Исаков ак жеринен камалганда Бакиевдин кландык башкаруусуна каршы чыгып, 86 жашында ачкачылык жарыялап, бийликтин айбатынан сестенбей, кайраттуу калыс сөзүн айтып турган. Ал баласынын ак экендигин билдирип, абийир намыс үчүн Бакиевден кечирим сурабай тургандыгын айтканда, кыргыз эли анын кайратына, данышмандыгына ыраазы болгон эле. Дал ошол адилеттүүлүк үчүн күрөш жүргүзгөн мээримдүү Анипа апа бүгүн арабызда жок. Атамекен социалисттик партиясы Исмаил Исаковдун үй бүлөсүнө, жакын туугандарына кайгыруу менен көңүл айтат. Апанын жаткан жери жайлуу болсун.